Кейинги суроону ким берген? Үмүтай Жалилова деген досубуз берген. Мен ФБО менен иштедим дейт. ФБО деген товарды Wildberries сапатына киргизип, ошол жактан сатмай. Сатуу болбоду, банкрот болдум дейт. Жандан чыкканча малдан чыксын. Мен деле ушул акыркы 5 жылдык бизнесмендик жашоомдо канча миллионду банкрот болуп кеттим. Главный 6 саныңыз аман болсо, аманчылык болсо эле акча табылат, бирок ден соолук табылбайт. ФБС менен иштөөнү үйрөтөсүзбү дейт. ФБС деген как раз бул жактан товарды өзүбүздүн жаныбызда эле тургузуп, заказ түшкөн сайын жеткирип берүүнү үйрөтөсүзбү дейт. Бул нерсени мурунку слайдтарда дагы айттык достор. Как раз ушул тема боюнча офлайн курс баштап жатабыз. Пятница күнү онлайн мастер-класс болот. Воскресенье күнү офлайн встречабыз болот. Келип бардык суроолоруңузду сурасаңыз болот. Азырынча курсту 10 октябрь баштайлы деп жатабыз, бирок курстун датасы кээ бир шарттарга байланыштуу алдыга же артка жылышы мүмкүн. Достор, курс жөнүндө кыскача бул жерде айтып кетишим керек болсо, биз Кудайым буйрса комплекстүү бир курс баштайлы деген оюбуз бар. Комплекстүү курс деген эмне достор? Биринчиси офлайн курс болот. Кабинеттерде жүзмө-жүз отуруп, кылына турган процесстердин бардыгын максималдуу түшүндүрүп, сурооңуздар болсо ордунда жооп берип, иш кылып, обычный офлайн курс болот. Анын жанында сиздерге деген видео түшүндүрмөлөрдү беребиз. Айталы, товарды кантип Wildberries'ке киргизиш керек, кантип карточка создавать этиш керек, кантип штрих-код чыгарыш керек деген сыяктуу бир эле көрсөткөндө түшүнүлбөй кала турган же бат эле унутулуп кала турган маселелер бар болсо, аларды деген түшүндүрүп бере турган видеолорду беребиз, чтобы үйүңүздөргө барганда деле кайра анализдеп, кайра артка жылдырып көрүп, өзүңүздөрдүн түшүнгөнгө чейин практика кылыш үчүн. Анын жанында эрте менен группаларды жана кечки группаларды кылалы деп жатабыз. Өзгөчө келин кыздар кечинде жумуштан чыгып, жумуштар бүткөндө үйгө барып, үйдө тамак кылышым керек, балдарымды карашым керек дегендей жагдайлары барларга деген эрте менен группа кылабыз, чтобы эрте менен келсин, 1 саат 1,5 саат курсту өтсүн дагы жумушуна кете тургандай болуп. Ал эми жумуштан чыккандан кийин мага удобный дегендерге кечки группаларды түзөбүз. Анын жанында достор, азыр как раз бул офисти кайрадан жасап жатабыз. Мен тилекке каршы көрсөтө албайм, анткени камера ордунан жылбаш керек. Бирок офистин ичинде достор, бир мини фото студия, анын жанында предметная съемка үчүн өзүнчө бир жерлерди даярдап, иш кылып, жанакы ФБС деген ар бир эле товарды профессиональный фото студияга алып барып тарттыра берсеңиздер көп акча кетип калышы мүмкүн. Ошолордун бардыгын более менен сапаттуу форматта бул жактан жасай тургандай кылып туруп фото студияларды кылып коелу деп атабыз. Анын жанында мен өзүм фото тартканга күчүм жетпей же инфографика жасаганга мен жөндөмүм жок дегендерге бул жакта албетте кошумча акысын төлөп берүү шарты менен дизайнер бала коюп атабыз. Ошол жактан сүрөттү тарттырып, инфографика жасатып жүктөсөңүздөр болот. Анын жанында албетте эмне кылабыз? Сопровождение дайын болот. Wildberries'ке чыкканга чейин, жыйынтыкка жеткенге чейин, жыйынтыктан кийин деле сопровождение улана берет. Дагы бир комплекстүү курстун немесинде, алкагында достор, эмне кылып атабыз? Экскурсия. Бул курсту өзгөчө Кылыч деген менин жакшы бир инем өтөт. Бул жигит 5 айдан бери ФБС тармагында иштеп жүргөн жигит. Дордойго сиздерди алып барып, Жунхайда эмнелер сатылат, кайсыл немелерде, кайсыл өтмөктө эмне деген товарлар сатылат, Дордойдун ичинде кайсыл жактан кандай товарларды сатсак болот сиздерге деген бир сыйра Дордойду экскурсия кылдырып келет. Дагы бир маанилүү нерсе, мен оюмча маанилүү бир фишка деп айтсам болот. Воскресенье күндөрү жок дегенде жарым күн, айталы, обедтен баштап кечке чейин офисте ачык калтырып, албетте биздин менеджерлер болот, же өзүм болом. Бул жактан чай, кофеңиздерди даярдап курска катышкандарга. Бул жерде открытый день открытых дверей деп коет го. Ошондой кылып коелу деп атабыз. Убакыты барлар келсин, чай, кофесин ичсин, и так эле интернет, Wi-Fi бар, отурсун, иштесин, түшүнбөй калган жерлери болсо бизден сурасын, же болбосо башка келген адамдар менен достошуп, алар менен пикир алышып, беришип, иш кылып какой-то бир нетворк болсун. Бул жактан толук каны Wildberries'ти үйрөнсүн деген жакшы тилектерибиз бар. Как раз жана айтып өткөнүмдөй, биздин офисте дагы ошого жараша жасап атабыз. Кызыккандар болсо достор, албетте биздин директке кайрылсаңыздар болот.